Айлык өтүп кирип атканда бир шылдыратып алып туруп киресиң. Кыраңга кырыктарды угатасыздар. Тамак ичип атышат, тамак. Конокторго, райондон келген комиссияларга дагы ушинтип жайылдасыздар, жайып, чай беребиз, албетте. Тамак таттуу болсун, урматтуулар. Баланча жердин эшек жайлоосу бул депчи. Эринген, эринбеген деле келип, зарасы бошап кетет. Люктарды мында чапан менен жаап окшойбуз да. Мисалы, балдарын алып кирип айлык өтпөйчү. Откорушат окшойт. Сиздин узатууңуз канаттандыбы? Комиссиядан. Эми айта албайм мен аны. Чайды жакшы көрмөсүзбү? 100 000 алган, сиз турбайсызбы? Сырты сары же кызыл ушундай болуп да, ушунда өңү өчкөнчө бир орундан жылбай жатканы, канча убакыттан бери каралбай жатканын билдирет да. Балдар ойной турган аяныча кылган экен. Тигиниси буяка омурун, мунусу буяка омурун. Эмкире келсем бер. Бул экинчи алып келдим, үчүнчү келгенде көрөлү. Сокол медианын чыгармачыл тобу Ысык Ата районундагы Ысык Ата айыл өкмөтүнө барды. Себеби райондук комиссия келип, эл менен жеринен жолугуп, элдин маселесин угуп, анын чечүү жолдорун такташмак. Бирок бул боюнча биз кийинки эфирде сөз кыла турган болдук. Анткени мындан биринчи айыл өкмөттүн имараты көңүлүбүздү бурду. Эленерээк кийинки минуталарда. Азыр өзү марттын аякталып калды. Марттын башы менен эле баягы ишембиликтер өтүшү керек эле. Анан бул жака эринген, эринбеген деле келип, зарасы бошап кетет. Баягы чоң дарыкка отуруп кетет дегендейчи. Мага көрсөтүп эле коеюн. Бул жакта айтпаңыздар. Бүт жалбырак баскан. Баягы ишембиликтин ээси жок. Азыр айыл өкмөттө жогоруда комиссия келген, райондук комиссия. Ал жакта кадастрдан, архитектурадан, акимдин 3-орун орун базары дейби, ошондойлор дагы келген. Элдер менен чогулуш болду, ал бул болду, угушту, кетишти элдер. Анан баягы биздин кесиптештер чыгарып калып атпайбы? Баланча жердин эшек жайлоосу бул депчи. Мен сиздерге Ысык Атанын эшек жайлоосун көрсөтүп берем. Айыл өкмөт киргенде эле элин ойрун көрдүңөр, ушундай. Анан кирип келатканда эле эшикте бул жагы айнек, бирок сырттары көбүнесе сынган, талкаланган. Анан азыр комиссия биз айыл өкмөттү мынакей күтүп атабыз. Эже дагы ошо комиссияга келип кайрылайын дептир. Биз айыл өкмөттү күтүп атабыз. Айыл өкмөттү күтүп турганыбызга жанатан бери 20 мүнөт болду. 20 мүнөттөн бери мынакей кыраңга кырыктарды угатасыздар. Тамак ичип атышат, тамак. Ылыйрак. Кабылдама дейт. Госрегистрдан? Госрегистрдан кайсы бала? Марс. Госрегистр. Тамак таттуу болсун, урматтуулар. Госрегистр. Тамаклар таттуу болсун. Сизге суроо берейин дедим эле. Тамаклар таттуу болсун. Анан мынакей айыл өкмөттүн чоң залы ушул. Биягында чакан ашканасы бар. Анан келген кезек конокторго, райондон келген комиссияларга дагы ушинтип жайылдасыздар, жайып, чай беребиз, албетте. Кыргыздын бул сыйчылдыгы болуп эсептелинет эмеспи. Анан жана астындагы элдин ойундорун айтпадымбы? Жыртылганычы. Биякта толготошуп жаңылар турат, балким алмаштырат эртең. Бул жагы өзүнчө ашкана. Өзүңүздөр көрсөңүздөрчү. Бияк рабочий процессте өзү айтып атат мынакей. Баягы келген кеткендерге тамак бересиздер. Обед үчү чотосу. Жок, тура түшүнүп атам мен аны. Жок деген жокмун да. Айыл өкмөт ичинде ушундай процесстер болуп турат. Анан тиги келген жерден жөн кетпейт. Мен дагы істеп коеюн, Бул айыл өкмөттүн жападан жалгыз ушул жерде эстелиги бар. Баягы анча-мынча иш-чараларды фонунда өткөрө турган десек болот. Анан баягы Улуу Ата мекендик согуштун баатырларына арналган эстелик. Бирок эми
Куурай башын сындырбайт деген сөз уктуңуздар беле? Кыргызча куурай башын сындырбайт депчи. Эми баягы ишембил жазабай коюптур деп айыл өкмөтү деле жекирген болбойт. Бирок айла жок болот баягы. Дагы бир сөз. Айткандын сөзү жаман, көргөндүн көзү жаман болуп, биз айтып, биз демейин эле эч жакта иш болбойт да. Анан эми караңыздар. Башка мейли айыл өкмөтү өзүнүн отурган жери, өзүнүн баягы айыл өкмөтү имараты, эшик жайлоо экен. Келген кеткендерге мындай айтканда проходной двор болуп, кухня экен. Ал эми ушул эстеликке жок дегенде ата бабалардын деп, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине деп эч ким эч нерсе унутпайт деп койгон эстеликтин түбүн, тегерек четин кыш болобу, жай болобу тазалап туруу бул милдет эмеспи? Айыл өкмөт өткөндө буякта бактарды кырккандыгы боюнча айтты эле, көлөгө түшүп атат, биз жаңы бактарды тигишибиз керек, тигибу деп. Бак эмес, ал бул жакта ишембилик болуптур. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле айыл өкмөттүн территориясы абдан жаман. Эми баягы мен силерге бул тегеретте көрсөтүп атканымдын себеби бир эле жерин көрсөтүп коюптур, бир жаман бурчту көрсөтүп коюптур, тазасын көрсөтсө болмок, эмнеге деген суроо болбосун депчи. Эми көрүңүздөр, балдар ойной турган аянтча кылган экен. Тигиниси буяка омурулуп, мунусу буяка омурулуп, мына таштанды бүт. Могу бөтөлкөлөрдүн бул жакта жатканда 1 жылдан ашкан. Себеп дегенде мына могунун лыцконун өзү сырты сары же кызыл ушундай болот да. Ушуну өңү өчкүнчө бир орундан жылбай жатканы бул канча убакыттан бери каралбай жаткан дегенди билдирет да. Бул жакта жанагы дагы бир сөз айтайынчы. Эшек жайлоо деген сөздү биздин кесиптеш аябай айтпадыбы? Кайсы бир айыл өкмөткө барганда. Ошондогудай эле малдын кыгы бүт. Болгон жерде малдын кыгы. Бул жака малдарын алып кирип айыл өкмөттүн ичине от корушат окшойт. Чылым чеккендер бар арабызда. Чылым чеккенде анын да өзүнүн этикасы болот да. Чылым чекчү жерге барып туруп алып чекесиң да. Айыл өкмөттө кайсы мамлекеттик мекемелердин баарында эле ушул сыяктуу бурчтар бар. Же болбосо монтип эле айыл өкмөт так эшиктин алдына келип туруп чегип ырып бербейт да. Караңыз, могу жерде кеминде 200 чылымдын сырты жатат. Үйүңнүн астына тамеки чеккендей эле да бул кыскасы. Өзүң үйүңнүн астына тамеки чегип эле ырып берген. Сактуу сөз да. Бала окура түшүп кетип, ансыз деле бияктан ары бери өткөндөр көп экен. Бияктан тияка өтүп кеткен, тиякта да эшик бар экен. Ары бери көп өтүп кеткен. Урматтуу айыл өкмөт, жаз келди. Күзгө даярдык башталды. Айыл өкмөтүнүн тегерекчеси кантип? Тегерекчетте эми бизде погода кичине эме болот. Могу күн жылыса эми погода баштайбыз, жинайбыз. Күн жылыса иштер жүрүп атат. Ишембиликти өзү март башталган эле баштаса. Бизде эми өткөндөн бери жамгыр жаап, погода жакшы болбой атты. Эми эметсе Шаарга 20 км, 25 км. Бизде эми кичине эмерээк, кечирээк да. Кечирээк, э? Өткөн субботада жаз кеч келеби силерге чүйгү? Өткөн субботада кар жаап калды. Эми могу жер кургаска чыгып тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Айыл өкмөткө оңдоп түзөө иштерин качан жүргүзөсүздөр? Айыл өкмөттүн имараты эми действительно эскирди. Быйыл бюджеттен карадык, текущий ремонтко акча каражат 500 000 сом. Ошо ремонттоо кичине жакшырталы деген ой бар. Комиссияңыз жакшыртып алыңызбы? Комиссия эми элдерге ушундай жазкы талаа иштери жана үрөн чарбасы, мал чарбасы боюнча ветеринария жагы ушул боюнча маалымат бергени келген. Жакшы эле болдубу? Эми тийиштүү суроолорун беришти элдер. Маалыматтарды беришти. Тийиштүү жоопторду алдык деп ойлойм. Сиздин узатууңуз кал канааттандыбы? Комиссиядагылар. Эми айта албайм мен аны. Чайды жакшы бердиңизби дегеним го? Эми обед кылып бердик келгенден кийин бара. Мен угуп атам, бул айыл өкмөттүн зданиясынын ичинде депутаттар деле, ушул жакта иштеген кызматкерлер деле баягы столовый кылып алган дейт. Андай факты жок. Эми бизде факты бар деп айтып столовый жок бул жерде. Шаардагыдай, ылдый жактагыдай атайын барып тамактанчу жер жок. Анан ушул жерден барып обед кылышат. Негизи комиссиянын милдети эмне бияка келгенде? Комиссиянын милдети ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалыматтарды берүү. Мына жаз келди. Ошо кандай үрөндөр бар,
жайыттар тууралуу ушундай амнистия тууралуу маалыматтарды берели деген максатта келишкен. Бул сиздин айлыкмөттө канча кызматкер иштейт классыңызда? Бизде 17 кызматкер бар. Айыл башчыларды кошкон. Эң көп айлык алган ким? Эң көп айлык алган эми мурун бир 10 миң, 12 миң, 13 миң ушундай айлык алышчу. Анан өкмөттүн токтому менен жана айлык акылары көтөрүлгөн август айында. Азыр 20-25ке чейин алышат. 25ке чейин 100 миң сом айлык алган ким? 100 миң сом, 100 миң сом эч ким албайт. Көрсөтүп бербейсизби? Алган айлык бар жерде деп атпайбы. Анан эми Отпускной менен алса алгандар бар. Балким ошо табелди көтөрүп бухгалтерден көтөрүп көрөсүз. Баягы эми могу көрүүчүлөргө мындай сөз чыгып кетти да, мисалычы, анан чыгып кеткенде сизди жашырды, мени калпайтты болгон сөз болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиз мисалы азыр оңой эле да дептерди ачып туруп эле. Март айында мындай деп коюшсуз. отпускага мен өзүм чыккам. Отпускной менен 108 миң алгам. 100 миң алган сиз турбайсызбы дагы? Отпускной менен. Отпускной менен. Өзүңүздүн айлыгыңыз канча? Өзүмдүн айлыгым 27 миң. 27 миң. Буякка келип иштегениңизге канча болду? Буякка келип иштегениме мен общий жер адисин менен иштегенде 2015-тен бери иштейм. 2015-тен бери иштейсиз. 8 жылдан бери иштейсиз. Алаа ошо 8 жылдык стаж дагы кошулат экен да. Стаждар бар эми. Мисалы мындай десеңиз, аны мен түшүнүп атам. Мамлекеттик кызматка дагы иштегендерди баары түшүнөт. Анан мамлекеттик кызматта иштеген айрым биздин көрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне десеңиз, анан ошол 108 миң сом кайсы процесс менен кандай болуп, эмне болуп берилет, ошону кагаз үстүндө көрсөтүп койбойсузбу? Элге түшүнүктүү болуш үчүн. Эгер жок десеңиз, мейли баягы сиздин эмгек акыңыз ага эч ким тишпейт. Жок, көрсөт десеңиз көрсөтүп деле көрсөтүп берип коесузбу? Мына айлыкмөттө кирип баратканда бир шалдыратып алып туруп киресиң да. Бухгалтерлер ким? Темирлан. Бухгалтер жок, учурашып коелучу. Кантка отчет менен кетишип тур азыр, бухгалтерия жооп. Кантка? Сиз анда тартып салып бересиз мага? Хорошо. Бул сиздин айлыкмөттүн имараты. Эми баары бир ремонт түш керек да, чынбы? Отура турган. Сиз болсоңуз деле, сизден башкасы болсо делечи. Анан качан ремонт баштайсыз? Ремонтту тендерге беребиз буюрса. Анан тендердин негизинде Канча бөлдүңүз быйыл? Быйылга киргизиз планга? 500 миң бөлүнгөн. Планга киргизсиз быйыл. Эми айыл өкмөттүн имарат действительно эски, көрүп атасыздар. Канча жылдан бери ремонт көрө элек. Айыл өкмөтү дотационный. Анан быйыл депутаттар менен сүйлөштүк, өзүбүз отурган жер, сырттан кирип келгенде баягы кичине мындай айыл өкмөттүн имаратындай болуп көрүнүп мындай. Ишембилик качан кыласыз? Ишембиликтерде эми суббота сайын болуп атат. 1 мартта жарыяланган общий 3 айлык. Кылдыңарбы? Анан мына буякта кылганбыз, мына чекесинен кылып келип атабыз. Ошол жагын. Бул жагы кылынып келип атат мына. Анан трассаны дагы Так, мояк ошондо могу конфеттин кагаздары, момундай булай болуп жаткан жердин баары субботник болгон жерби? Жок, бул жагы субботник болду элек. Могу эле бушту кылдыңызбы? Бияк эми кургайлап көрүп атасыздар, суу бойдон турат, көрүңүздөр, жаңы эрип кургап атат. Мына кургаган жерлерди акырындап мына кылып келип атабыз. Четинен. Ошондо мындан буга чейин субботник болуп турду, мына суббота күнү чыгып атабыз. Айыл өкмөттүн кызматкерлери бардык, анан могу жер кургаса баарын субботник кылып эми бүтөт муну. Айыл өкмөтүбүздүн дубалдарын тезирээк колго албасаңыз караңызчы, саргып чыгып баштаптыр. Ичинен тыштын карай саргып. Бул жакты силер көрүп болушуңуз керек, Эми мунун баары тазаланат, Темирлан. Баардыгын ишемдик кылып баарын тазалаш деп. Мен сизге бир мисал келтирейинби? Тети Султан чайынын баклажкасын көрдүңүзбү? Ошонун сыртында саргараган кабакты көрдүңүзбү? Неге Султан чайынын сыртында кагаз андай болбойт да? Бул жылдап ушул жерде жаткан баклажка да. Булчу жылдап каралган эмес деген сөз да. Жок, бул эми мындай да. Өткөндө деле мен сизге келип кеткем. Өткөндө деле экөөбүз ачык сүйлөшкөнбүз көп нерсени. Анан баягы айткандын сөз жаман, көргөндүн көз жаман болуп эле мен айтсам эле мен жаман тие берет сизгечи, түшүнөм. Бирок бул эми сиздин иштеген жериңиз да. Туурабы? Анан дагы бир нерсе. Ооба, кыргызбыз, сыйлаш керек. Бирок мамлекеттик кызматта өзү комиссиядан келгендерге өзү чай бербейт да. Эми
чай бербейт да. Эме Эме кылганбыз, бул эми- сиздин айыл өкмөтү машкана эмес туурабы? Туура. Чай берсеңиз сыртка чыгып бериңиз. Биякта элдер көп болот. Жана эзде деле күтүп жана жерде айланчыктап жүрдү кечкечи. Бу жерде айтып атпаймынбы Темирлан, атайын баягы ашкана жок, столовойлор жок. Анан эми баягы кыргыз болгондон Же алар чай ичкени келдиби? Чай ичкени келген жок. кыргыз болгондон кийин баягы Түшүнүп атам, мен ачка ушу сөздү биринчи айттым мен. Ошо биздеги маселем проблемам бар ошо чай берүүдөн башталат да. Мен муну сизге акыл үйрөтүп аткан жокмун. Буга чейинки бизге чейинкилер деле чоң журналисттер айтып койгон бул нерсени. Анан өзү ошондон башталат да. Асхат мырза. Сиз экөөсү жашпыз да. Ооба. Туура эми ал жагы да бар. Эми баягы кыргыз болгондон кийин кичине адамгерчилик баягы ачка кетирбей эми алыстан келип атышат 1 саат жол жүрүп. Ошол эле максат да. Эми баягы көп эле жактардачы мен командировка менен көп эле жактарга барып жүрөм, айыл өкмөттөргө, башка жактарга барып жүрөм. Анан көп эле ооба союздан калган имараттар да. Түшүнсө болот. Эми бул ушул абалга сизди келтирип салдыңыз деп айткандан алысыбыз айтса дагы аны туура эмес да. Ким айтса да. Бирок эми баягы колдо турган оокатты мындай баягы ишембилик кылып, таза кармап, баягы анча-мынча жер сынып баратса ошону базага алып анча-мынча жамап коюу деген нерсе бар да. Өзүңүздүн үйүңүзгө деле ушундай мамиле кыласыздар туурабы? А бул сиздин экинчи үйүңүз болот. Анын үстүндө эл башы болуп турасыз. Мунун баарын иреттебиз Темирлан. Түшүнүктүү. Баары жакшы болот буюрса. Сөз. Кудай буюрса эмкиде келсең бер таптаза. Уже экинчи жолу келип аттым, үчүнчү келгенде көрөлү.